Кутмандуу Кошуактан ардактуу телекөрүүчүлөр, көрүп жатканыңыздар Көл таңы көрсөтүүсү. Биз Көл таңы берүүсүндө элдик таланттарды кабыл алып, алар менен маек куруп келебиз. Бүгүнкү студиябыздын мейманы болсо, Айыл кайрыктарды китептин автору Бекболот Муратаев бизде мейманда. Саламатсызбы, Бекболот агай? Саламатчылык. Студиябызга кош келипсиз. Кутмандуу Кошуак таң калайлы сизге. Кутман. Мынакей алыскы Жети Кыз районуна караштуу Аң Өстөн айылдан бери таң эрте бизге келип, көрүүчүлөрүбүзгө өзүңүздү, талантыңызды тартуулайлы деп турасыз. Алгач Бекболот агай өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз. Мен Жети Кыз районунда Аң Өстөн айылында жашайм. 70 жылдан бери мал багам. Бүгүнкү күнгө чейин малчы болуп иштеп келатам. Анан ошо жүрөгүмдө болгон немелерди ошо ыр кылып чыгарып, элге тартуулап келатам. Өзүм жөнүндө айтып коеюн. Оюмдагы ички сырым айта албай, таш катамга баскандай ыр жаза албай, кетип барат жашымдагы өйдөлөп кое албадым, же болбосо ыр жазбай. Чоң күлүк акындарга жете албаймын, алардай даван ашып кете албаймын. Аларды тээ алыстан караан туткан, кунарсыз ээрчип жүргөн аксактаймын. Белгилүү барар жерим алыс эмес, кыбырап кээде салып кырашамын. Атагым айылымдан узай элек чабалмын, алыма чак ыр жазамын. Эң сонун. Мынакей сиз дагы өзүңүз айыл турмушунда мал менен алектенет экенсиз. Ал эми ырды кайсыл убакта жазасыз? Ырды эргүү келгенде, анан эргүү кайсы маалда келсе, күнбү, түнбү постоянно урчкедердерим жанымда болот, ошондо шилтей коем. Анан кайра кайталаганда мындай неметкенде кайталаганда унутуп калам. Ошо унутуп калбайын деп убагында жазып калганга аракет кылам. Бул талант сизге кимден өттү болду экен? Негизи эле Кыргыз элинде таланттуу адамдар көп, Бул талант эми мен ата-энем деле эрте көздөрү өтүп кетишти. Анан бул айылыбызда кары кишилердин айтымына караганда таятам жамакчы болчу дейт. Таятам тээ илгери. Таятамды көргөндөр айтып калат, ой сен таятаңды тарткан окшойсуң деп күлүп калышат. Ал эми бул үй бүлөңүз буга кандай колдоо көргөзүп? Үй бүлөм жакшы мамиле кылышат, түз карашат, жардам берип турушат. Айрыкча байбичем жардам берет, балдарым, кыздарым, неберелерим жардам берип турушат. Ал эми мынакей Айыл кайрыктары китептин дагы автору катары сизди тааныштырып өттүм жогоруда. Бул китеп чыкканына канча болду? Анан бул китепте канча ырларыңыз камтылды? Бул китепте 87 ыр камтылган. Чыкканына 1 жыл болуп калды. Анан биякта дагы китеп чыгарайын деп аракет кылып жазып жүргөн ырларым бар. Анан бул да буюрса китеп болуп чыгат. Дал ушул китеп чыгарууга сизге ким колдоо көргөзүп келет? Кыйынчылыктарды жаратабы китеп чыгарып жаткан учурда? Бул китепке балдарым бу жерде бир уулум иштейт, Петрушада мугалим болуп, Муратаев Жыргалбек. Ошол жардам берип, тияк биягын неметип, анан айылдан неберелерим, берки балдарым, келиндерим, айрыкча келиндерим көп неметип турат, ата чыгарыңыз, биз жардам беребиз, мынакей тигүү тыйынын биз эле төлөп коебуз ата деп жардам берип турушат. Ооба, жогоруда айтып кеттиңиз, ушул китебиңиздин чыкканына 1 жылдын жүзү болуп калган экен. Ал эми буга чейин эмнеге аракет кылган жоксуз? Бир чети тартынчаактык го дейм, тартынчаактык. Бул китептерден мурун деле жазган ырларым окшойт турат, блокнотторум бар болчу. Анан аларды малчы болуп жүргөндө ары көчүп, бери көчүп, тиги ягы сыртка чейин барып, биягы жайлоолорго чейин барып жүрүп, ошо жоголуп да кетишти, уурдап да кетишти. Ал эми азыр мынакей ошол мал менен алектенем деп атпайсызбы? Анан бош боло калганда ырларды жаза калам дейт. Анан ошол ырларыңыздан бизге окуп бербейсизби? Айылым жөнүндө окуп коеюн. Азыр биздин бүгүнкү студиябыздын мейманы Бекболот Муратаев өзүнүн автордук чыгармасынын бири Айылым деген чыгармасын окуп. Аң Өстөнүм кичинекей мекеним, башымды ийип сагат азым этемин, алыстасам кетким келет айылыма, тартылууда көз алдымда элесиң. Жылдан жылга эл жашоосу жакшырып, катар-катар кабат үйлөр салынып, машиналар өйдө төмөн зуулдашат бараткан сыбалда кайда ашыгып.
Көчөлөрүм күндүзгүдөй жап-жарык, жаштар өтөт эки-экиден гана алып, жигитүнү кыз күлкүсү басылбай турса экен дейм, дайра болуп агылып. Кууш ойноп тес жерлер көчөдө, кыш күндөрү канки чана тебүүдө, чикит ойноп, чүкө ойноп, топ ойноп, жай күндөрү оюн менен өтүүдө. Эмгекчелим жаздан баштап талаада, үй газ келет кышка көрүп камылга, эгин айдап, картөшкө айдап, чөбүн чаап, тоют камдайт короодогу малына. Малчыларың малын багып жайлоодо, көчүп конуп түйшүк менен жашоодо, коюн санап эртелигеш тыйындай, ой максаты элдин малын жоготпоо. Мына ушинтип жашоодобуз ынтымак, кичүүлөрү улууларды сыйлашат, улуулары ызаат кылып жаштарга өмүр тилеп бакытты алай каалашат. Сөздүн гүлүн терейин, ырарнап жазып жүрөйүн, аргымак күлүк боло албайм, чобуруң болуп желейин. Жашоо уланат токтобойт, эмгек кыл жашооң оңолот, айылына ыр жазган Мурат Айыпбек болот. Эң сонун агайым Накей, жогоруда ошол өзүңүз жөнүндө дагы ырды жатка айтып берип кеттиңиз. Анан көп акындар ошо сиз да айтып атпайсызбы жогоруда көптөгөн ырларым көчүп конуп жүрүп жоголуп кетти деп атасыз. Анан ырларды жаттап алып көбүрөөк айтасызбы же көбүрөөк кагаз бетине түшүрөсүзбү? Көбүрөөк кагаз бетине түшүрүп калып, анан ошо кагаз бетинен кээде эсимде деле калгандары бар, ар кандай шылып. Анан кайсы жанрларга көбүрөөк токтолосуз? Бул жашоодо терс көрүнүштөргө, мисалы үчүн мындай да окуй берейин. Бул жашоо бара-бара кайда барат, ушуну ойлой берип башым катат. Кыргыздын татынакай кыздарына Корей, Кытай, Канадастар кантип жагат. Билемин алар байлар, акчалуулар, ал байларга убактылуу жагасыңар. Ойлонгула кыргыздын сулуулары, акча менен ар намыста айырма бар. Убакыт ордуна коет экен, ойлончу эртең эле карыйсың сен. Алар бир күн силерди таштап кетет, чал таштабайт, жаша кыргыз чалы менен. Өз баласын жаман көрсүң кайса тене, аппагым дейт баласын карга деле. Корей, Кытай, Канадас жээн төрөбөй, мейли тий болсо деле кыргыз төрө. Сени да кыргыз эне төрө деле, бата берип ак бешикке бөлө деле. Үмүтүн актабастан ата энеңдин акча үчүн тийип кеттиң Канадаске. Ата энең амандыгын тилеп жүрөт, күтүп жүрөт, иштен түтөп күйүп жүрөк. Канадастын эски уску машинесин кайкалап көйрөн кыздар минип жүрөт. Күндө эстейт кымбат баалуу шакектерин, бир дагы эстеп койбой ата энесин. Убактылуу байлыкты бакыт сезип, акча үчүн Канадасты ээрчип кеттиң. Бул жашоону жаман деп чанышабы, акча издеп алыска барышабы, намысты бийик туткан кыргыз элим акчанын кулу болуп калышабы. Мындан да өткөн жакшы жашоо самап, кыздарың башкулутка тийип жатат, эшектин этин элге жегизишип, эшектен төмөн уулуң акча табат. Ооба, бул ырыңызда чындыгында ачуу чындык чагылдырылган экен, Анан көбүнчө акындарды мен билгени сүйүү жаатында дагы көбүрөөк ырларды жазып келишет. Окурмандардын көбүнчөсү дагы ушул жанрга, ушул сүйүү темасына көбүрөөк кайрылышса керек. Анан бул жаатта дагы чыгарган ырларыңыз болсо керек. Мен жаш өтүп келганга карата андай деле сүйүү жөнүндө жазган жерим жок, бирок сүйүү баарыбыздын адам баласынын баарынын башынан өтөт да. Жигиттердин деле кыздардын деле. Анан бир ыр айтып коеюн. Албетте сүйүү дегенде бул бир эле жакын адамга болгон сүйүү эмес, ата мекенге болгон сүйүү болот. Сиз жогоруда окуп кетпедиңизби өзүңүздүн айылыңыз жөнүндө? Ооба. Илгери жаш кезде баштан өткөн бир окуяны айтып коеюн. Экөөбүз үйлөнгөндө кандай болмок, же бактым, же болбосо болмок тозок. Канча да бир өзүңдү унутпадым, жаныңда жүргөнөңдү дале коштоп. Билбеймин, чыкпай койдуң сен эсимден. Көрсөм деп кээ бир кезде деп кетем. Өзгөрдүк баягыдай эмеспиз, биз кезиксек же таанышпай калдык бекен. Маңдайыңа ушуну жазган белем, турмушка чыгып кеттиң башка айылга. Азбы көппү убакыт өткөндөн соң мен үйлөнүп алганмын башка кызга. Билбеймин, сенин жашооң кайсы нукта. Балким меникиндей болду бекен. Мен болсом эл ичинде эл катары көрүтелик баш көтөртпөй жашап келем. Экөөбүз жолугушчу күндөрдү эстейм. Суу боюнда карт дарактын түбүндөгү эсен жүр, кайда кандай жүрсөң дагы мен сүйгөн кыз Абашканын байбичеси. Эң сонун. Бул ырыңызды окуп өзүңүздүн жубайыңыз жок, бир аз уруша кетпейсизби? Андай болбойт. Демек, үй бүлөңүз дагы сизди кош колдоп, ушул ырларыңызды элге жетсин, бул кийинки муунга калсын деген максатта. Алар мындай мамиле кылат да, ырларыңды тигиндей мындай китептериңди эметип алсак,
Биз сыймыктанабыз, атасы исине сыймыктанабыз деп уул келиндерим байчам деле айтат, ой чыгармачыл кишиге турмушка чыгып калганыма сүйүнүп жүрөм мен деле. Сен аркаң менен кайсы жерде барсам дагы Бекболоттун ырлары, Бекболот өткөндө китеп чыгарып туруп аны окудук десе мен да сыймыктанып калам деп байчам туура эле көз карашта. Эң сонун жакшы. Анан сизди дагы азыркы учурда мынакей көгүлтүр экран артында үй бүлөңүз, уул кыздарыңыз көрүп чындыгында сыймыктанып отурушса керек. Ошол канча уул кызды тарбиялап келесиз? Жубайыңыз жөнүндө дагы айтып. 5 уулум бар, 1 кызым бар, эң улуусу кыз. Андан кийин катары 5 уулум бар. Бир уулум тракторист, анан темир уста, айылда үйдө жасайт темир менен. Анан 2 уулум малчы, менин жолумду жолдоп малчы болушуп, элди менчик коймак беришет айылда. Андан кийин уулум бу жерде Караколдо педучада мугалим болуп иштейт, физрук, физкультурада сабак берет. Андан кийин уулум медик, эң кичүү уулум. Ошол. Ал эми сиздин жолуңузду жолдоп ушул чыгармачылык менен алектенген уулдарыңыз барбы? Жок. Кызым ырдайт, кызым Сардөбөдө турмушта. Мурат аябай жылдыз деген. Эң сонун. Анан ошол балам мектепте мугалим болуп иштейт, кеңеш. Анан уулдарыңыздан ушул менин жолум жолдосо деп мындай өкүнгөн учурларыңыз болгон жокпу? Эми жолдосо жакшы эле болот эле, анан азыр мындай аракет кылып антип мынткен жок. Неберелерден чыгып калар деген үмүтүм бар. Эң сонун. Анда кийинки чыгармаңызга дагы кезек берели. Кайсы чыгарманы окуп бересиз? Ардактуу теле көрүүчүлөр, биз мына студиябыздын мейманы катары биздин Бекболот Муратаев агайыбыз менен кеп куруп жаткан чагыбыз. Азыр бизге дагы өзүнүн эмгеги менен жазган ырын окуп берет. Кайсыл чыгарманы окуп бересиз? Мигранттар жөнүндө окуп коеюн. Ооба. Учурдун эң көйгөйлүү маселелеринин бири десек болот. Чындыгында азыркы мезгилде көптөгөн ата-энелер өз баласын таштап чет өлкөгө барып, көр турмуштун айынан иштеп жүргөн чагы, кичинекей балдарга көңүл дагы көп бурулбай калгандыгы өкүндүрүп турат. Анда азыр ушул ыр туурасында дагы эл жерден алыс кеткем жумуш издеп, үй-жай күтүп жашоомду оңдойн деп, ойлорум орундалбай ойрон болду, менеңдүүлөр ар кай жерде тентип жүрөт. Айлам жок, ар кимдерге туткун болдум, аркан жипсиз байланган бир шордуумун, өткөн соң ушул жакка чек арадан документтердин баардыгын жоготкомун. Алданыпмын бирөөлөрдүн айтканына, алдап келип мал катары саткан тура, боордошторум силерге айтам, алданып мендей болуп калбагыла. Кичинемден бир кемпир баккан экен, ата-энемди айтпай жүрүп көзү өткөн, бул үйгө экинчи жолобо деп үйдүн эси сабап туруп кууп жиберген. Кайдасың деп мен артымдан издээрим жок. Бул жашоодо жашап келем малга окшоп, кечки иштейм сүйдөштүрбөйт эч ким менен ат үңкүсүн бир үйгө камап коет. Айлам жок мына ушинтип күн өткөрөм, өлбөстүктүн күнүн көрүп жашап жүрөм, жыгаштын жумшагын курт жегенеңдүү, адамдар да адамды жешет экен. Анда агай ушул чыгармаңыздын тарыхына да токтолуп кетсеңиз, бул чыгарма кандай болуп жаралып калды? Деги эле биздин акын жазуучуларыбыз жашоодон алынган көптөгөн чыгармаларды жазып келишет. А сиз дагы ушул жашоодон алып жазсаңыз керек. Мен муну ар кимдердин эле тиги мигрант болуп барып келгендерден угуп, анан өзүм ошондой жыйынтык чыгардым. Ушундай жыйынтык чыгардым. Анан мынакей жогоруда айтып кеттиңиз, айыл кайрыктары китебиңизди чыгарып алганыңызга 1 жылдын жүзү болуп калыптыр. Кийинки китебиңизди чыгарганга даярдап жатыптырсыз. Ал кийинки китебиңиздин аталышы кандай болот? Бул китепке кандай ырлар камтылды? Эми бул ырларга деле ушундай жашоодогу ар кандай терс көрүнүштөр, жакшы көрүнүштөр бар эле, жаман эмес, эми жакшы көрүнүштөр, мындай элдердин жетишкендиктери, жашоо, турмушу оңолуп бараткандары камтылды. Анан да бир ырыңызды окуп бересизби анда? Ушул жаңы Кудай буйрса, Бекболот Муратаев агайыбыздын дагы бир экинчи китеби жарыкка чыгуу алдында турат, ушул китепте чыга турчу ырларды дагы алгачкылардан болуп биздин теле көрүүчүлөрүбүзгө окуп берсин. Толгон жүк салып алып арабага, базарда кечке иштейт бир жаш бала, күн сайын атасынын башын жазат, кечки иштеп таап барган акчасына. Сендей кезде мен антчүмүн, минчүмүн деп балага тынчтык бербей күндө эзет, атасы ичмейинче турбай калган, үйүнө баргысы жок, бирок келет.
апасы баардыгын тең таштап кеткен, балким башка жактан бүлөө күткөн апамды издейм, таап ап келем дейт жаш бала үзүлбөгөн үмүт менен. Сон. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей өзүңүздөргө болуп тургандай эле бүгүн студиябыздын мейманы акын Бекболот Муратаев бизде маек куруп өзүнүн ырларын окуп берүүдө. Эгерде сиз дагы ушул агайыбыз сыяктуу таланттын ээси болсоңуз, биздин студиябыздын мейманы болуп кетсеңиз болот. Анан мынакей көптөгөн ырларыңыз бар экен. Сизге көбүнчө үй бүлөңүз жардам берип, мына ушул китептериңиздин чыгышына түрткү болуп келет экен. Анан сизге окшогон дагы көптөгөн Кыргыздан таланттуу инсандар бар, Анан ар бир инсандын өзүнүн өзгөчөлүгү болот десек болот. Ар бир акын жазуучунун, мисалы үчүн кээ бирөө санат насихат жанрындагы ырларды жаза турган болсо, сиз турмуштан алынган ырларды жазат экенсиз. Анан ырларыңыз менен элге эмне берсем дейсиз? Дабырыраак коем. Ырларыңыз да ооба макул, келиңиз анда сиз ыр окуп бериңиз, андан кийин жыйынтыктайлы. Кайсыл чыгарманы окуп бересиз азыр? Биздин бүгүнкү студиябыздын мейманы биринчи жолу биздин эфирибиздин мейманы болуп келип отурат. Кичине сүрдөп ырларыңызды таппай калат окшойсуз, Келиңиз. Азыр. Сакал койгон жашы деле 20-ларда чалынып басып жүргөн чапанына чоң ата укчу мени угуңуз дейт 70-тен өтүп калган карыяга. Чоң ата карып эми калдың деги, дүнүйөнүн эми сага не кереги, пенсияңды мага эле котортуп бер, өз колуңдан бергин дейт доверенности. Кагазын да калемин алып барып, доверенности жаздырды күчкө салып, кемпир болсо мындай болбойт эле го деп карыя жазып жатты жашылданып. Карыя жазып бүтүп көзүн ачып, чочуп кетти небереге кулак салып, бул жак жакшы, бат-бат келип турамын деп карылардын үйүнө алып барып. Карылардын үйүндө көп күндөр өттү, жокко чыкты неберенин айткан сөзү, келер деп үмүт кылып бүтүп жүрөт карыянын жолду карап эки көзү. Ооба, бул чыгармаңызды окуп чындыгында ушунчалык көзүңө жаш айланат деп айтсак болот. Себеп дегенде чындыгында эле мындай окуяларда жашообузда көп болууда десек болот. Ушул чыгармаңызга да токтолуп кетсеңиз, бул чыгарма менен муну деле ошо китептен, мен китептерди көп окуйм, ошо китептерден бир окуганым бар. Анан жана Сыймык Бейшекеевди ырдап жүрбөйбү? Аягында абышка тиги куласам шатыдан табылар кыргыз көмгөнгө деп Сыймык Бейшекеев жанагы Тууганбай Абдиевдин ыры. Сыймык Бейшекеев огон чыгарып алып ошо ырдап жүрөт. Анан ошонун неме таасирленип жазгам да. Анан бир пародиям бар, ошону окуп коеюн. Алда Сыймык Бейшекеевдин ырына жазылган. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү студиябыздын мейманы өзүнүн талантын тартуулап, ошол өзүнүн колунан жаралган ырларын сиздерге тартуулап берип жаткан чагы Көл таңы программасы түз эфирдебиз. Дагы бир жолу эскерте кетейин. Эгерде дал ушул биздин мейманыбыздай сиз дагы таланттын ээси болсоңуз, балким ыр жазсаңыз, балким ырдасаңыз, бизге студиябызга келип мейман болуп кетсеңиз болот. Эфирден сырткары бизге байланышка чыгып, студиябызга кандай болуп мейман болушуңуз мүмкүн, ушул жана башка маалыматтар менен сиздерди тааныштырмакчыбыз. Андыктан бизге байланышка чыксаңыздар болот. Азыр болсо Бекболот агайыбыз өзүнүн ырын тапкан болсо, анда эң соңку ырлардын бири болсун дейли. Бул тамаша пародиясын бизге азыр окуп бермекчи. Мындан сырткары жашоо турмушка арналган агайыбыздын көптөгөн чыгармалары бар экен. Бул китепти дагы алып окусам деген дагы замандаштарыбыз болсо керек, анда ал боюнча дагы эфирден сырткары маалымат берсек болот. Азыр пародиясын тапса Бекболот агай, дал ошол менен анан жыйынтыктайлы. Жана Сыймык Бейшекеев ырдап жүрбөй жанакы неме деп. Кайсыл чыгарма? Жагымды алаканың жалмырттап баратам, эгимди алаканың элжиреп баратамын деген. Ошону чыгармага пародия жазгансыз. Шашпаңыз, шашпай издеңиз. Мындай даярданып келсең, мен деле биринчи жолу келген үчүн. Биринчи жолу келип отурат Бекболот агай. Мынакей түз эфирдебиз биз. Азыр Сыймык Бейшекеевдин ырына пародия. Башымда алаканың башкача айттың баарын, башаламан сөздөрдү айтып, башымды оорутпагын
Жагымды алаканың жакшы эле көрүп жаттым, жанымды кейитти го жалган сөз айткандарың. Эгимде алаканың элжиреп баратамын, угулбай калдым ага эмне деп айткандарың. Мойнумда алаканың момоюп бараткамын, мойнума кардан салып мылжыңып күлүп жаттың. Ийнимде алаканың имерип кайра тарттың, ишенбей айтканыңа итерип түртүп жаттым. Далымда алаканың далай сөз айтып жаттың, ишенип ишене албай эки ойдо бара жаттым. Белимде алаканың билбепмин биоток барын, чын эле сезбей калдым белимдин ооруганын. Буттарымда алаканың массаж жасап кармаладың, мына ушунун жакты окшош багдыра уктап калдым. Эң сонун мына ушундай пародия менен биздин бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайт окшойбуз. Бекболот агай, сизге ийгиликтерди каалайбыз, чыгармачылык ийгиликтер көп болсун, дагы көп чыгармаларды жарата бериңиз, китептериңиз чыга берсин дейли. Анан кыскача эркин микрофон бере кетейин, каалоо тилеңизди айта кетсеңиз. Эл журтума Кудай тынччылык берсин, толукчулук берсин, бейпилчилик берсин. Анан момундай жат көрүнүштөрдөн алыс бололу. Жалпы аманчылык. Мындай көрүнүштөр бир гана сиздердин акындардын ырларында гана жазылсын дейли. Ал эми жашообузда жакшы нерселер, жакшы күндөр көп болсун дейли. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Көл таң программасын улантабыз. Бүгүнкү студиябыздын мейманы акын Айыл кайрыктары китептин автору Бекболот Муратаев бизде мейманда болду. Ал эми биз болсо алдыны көздөй сапар тартабыз. Алдыда жагымдуу музыкалык чыгармадагы жаңырмакчы, биз менен бирге болуңуздар. Ага чейин дагы бир поэзиянын атасы болгон Алыкул Осмонов тууралуу дагы айта кетпесек болбойт го дейм. Чындыгында Алыкул Осмоновдун ырларын бардык мен ага да жазгам да. Кудай буйрса кийинки эфирден да ал ырды да окуйбуз деген ишеничтебиз. Биздин убактыбыз чектелүү болгондуктан мына ушул рубрикага кезек берели.